Урматтуу депутаттар, чоң реформа бул дагы бир чоң тармактын бири, бул Тоо кен тармагында башталды. Кумтөрдү мына реалдуу режимде көрсөңүздөр болот. Комиссия түзүлдү эле. Сиздер качан барам десеңиздер, биз ошол жерде сиздерди алып барып көрсөтүп келүүгө болот. Бирок азыр Кумтөрдө 380ден ашык камералар иштеп, бүт баары фиксация болуп көрүнүп турат. Биз муну өзүбүз дагы аналитиктер күн сайын болбосо дагы выборочный күндөрү текшерип, карап, кандай механизмдер иштеп атат, анан горный план менен салыштырып отурабыз. Акчалар боюнча ушу Кумтөрдү айта турган болсок, 2020 жылы бир жылда мамлекеттик бюджетке 18 миллиард 204 миллион сом төлөнгөн. 2021 жылы бир жылда 22 миллиард 942 миллион сом киреше кирди. Ал эми 2022 жылдын 10 айында бүт недра акыны бардык болгон төлөмдөрдүн баарын эсептесек, анда 39,6 миллиард сомдон ашты. Кумтөр алтын кени толугу менен бизге, урматтуу коллегалар, өттү. 5 арбитраждык соттордун баары жабылды. Америкада, Европада дагы мындан ары юридикалык жактан толугу менен биздин карамагыбызга өттү. Бир эле мисал келтирип коеюн. Депутаттык комиссиянын төрагасы болгондо муну айткам. 2010-2021 жылдар 11 жылда болгону 90,8 миллион доллар же 5,3 миллиард сомду биз дивиденд катары ала алганбыз. Ал эми 2022 жылдын 10 айында эле Кумтөр кенинен салык жана салыктык эмес жана келишимдерге каралган төлөмдөрдүн көлөмү 26,5 миллиард сомду түздү. 2021 жылы 10 тонна алтын алдык, ал бизде турат. 2022 жылы 17,2 тонна алтынды дагы өзүбүздүн кампаларыбызга сактайбыз деген биздин расчетторубуздун баары бар. Жер казынасынан пайдалануунун укугуна лицензияларды кармоо үчүн жыйымдын ставкаларын жогорулатуунун натыйжасында 2021 жылы 24 миллион сом төлөндү. Ал эми 2022 жылдын 10 айында 529,17 миллион сом же 2 эсе көп болду. Ушунун негизинде 100 лицензия кайра кайтарылып келинди. 2020 жылы, урматтуу бул жерде менин коллега депутаттарым отурат, руда концентраттарын сыртка чыгарууда салыктын ставкасын көтөрдү эле. Бул кире электе 2019 жылы болгону 823,2 миллион сом төлөп турушса, көтөргөндөн кийин, бул депутаттардын инициативасы болчу, 2020 жылы 3,4 миллиард сомду төлөштү, 2021 жылы 5,8 миллиард сомду, а быйыл 10 айда 6,1 миллиард сомго чейин киреше төлөп беришти. Былтыр 11 октябрдан тартып биз Тоо кен тең компанияларына таза сууларды колдонуу үчүн акча төлөмдөрүн киргизгенбиз. Ошондон бери 365 миллион сом киреше кирди. Мында дагы депутаттардын колдоосун биз таба алганбыз.